Дуалга түшүрүлгөн бул эмгектердин баары Дамир Абсатаровго таандык. Ал 10 жылдан ашык убакыттан бери сүрөтчүлүк өнөрүн аркалап келет. Каарманыбыз бала кезинен эле бул өнөргө кызыгуусу күч болгондугун жана ата-энесинин чыгармачыл инсандар булушкандыгы түздөн түз таасир бергендигине токтолду. Жаштайынан сүрөтчү болуу кыялдарын улай Дамир Абсатаров Тургунбай Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясына тапшырып билим алган. Азыркы тапта бул өнөрдү күндөн күнгө өркүндөтүүнүн үстүндө. Тургунбай Садыков академиясына тапшырганга чейин Ноокат шаарында сүрөт гимназиясында окуган. Аякта 3 жыл окуп, андан кийин 2007 жылы ошол жака тапшырганбыз. Ал жакта 5 жылдык окууда, 5 жылды бүтүп, дизайн оформитель кесибин жактап, дипломду алып, ошонун үстүндө көп жерлерде иштедик. Башка мамлекеттерде, Казакстанда, Россияда иштеп жүрдүк, ошо кесибибиздин үстүндө. Андан кийин бул сүрөт тартуу эми бул хобби да, бул да кошумча. Бунда үйрөнгөнбүз. Бир жагынан туаса талант десем да болот. Бир караган адамга мультфильм каармандары түрдүү кооздуктагы сүрөттөр. Бирок бул сүрөттөрдү тартып чыгуу ополтодой чоң эмгекти талап кылат. Ар бир деталына маани берип, түстөрдү айкалыштырып тандоо. Ананда кагазга эмес, дуалга түшүрүүнүн өзү эле чоң эмгек. Маселен, жогорудагыдай сүрөттөрдүн ичинен эң жеңилделинген бир каарманды тартууга эле 2-3 күн убакыт кетет. Ар бир художник өзүнүн көз карашына жараша тартат да. Мисалы, биз тартардын алдын буну оңойураак түшүш үчүн клеткага алабыз, кадимки эле клетка алып, ал баягы проектордун ролун ойноп берет да. Буга баягы кадимки эле курулуш краскалары жарай берет. Мисалы, бул жерде ушул көптөргө белгилүү баягы Кунг-фу панда деген мультфильмден персонаждарды алганбыз. Эң негизги планда ушу Кунг-фу панда чоң көлөмдө тартканбыз. Себеби стоп композицияны сакташ үчүн балансировканы кармап берет. Андан кийин экинчи фондогу баягы каармандарды десек болот. Анан сүрөт тартып атканда ар бир художник өзүнө кээ бир жерлери жагат да, кээ бир жерлери жакпай калат. Мисалы, мен айта кетсем, мага көбүнчө ушул жерлер жагат. Себеби бул жерде андай бир караганда атмосфераны билдирген фондор бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү пландар бар. Өзүмө эмнегедир ушул жаккан түстөр берилди ушул жердечи. Сүрөт тартуу жасаган ишимден ырахат ала турчу процесс дейт каарманыбыз. Анткени сүйүктүү жумушуң менен алек болуу ага болгон кызыгууңду күчөтүп, жасаган ишиңдин жыйынтыгы да кубантарлык болот дейт. Азыркы учурда көпчүлүк убактысын дал сиздер көрүп тургандай сүрөттөрдү тартуу менен өткөзүп жаткан Дамир мырза дуалдарга сүрөт тарттырып, өзгөчөлүктү каалагандардын саны күн санап өсүп жаткандыгына токтолду. Элдер күндөн күнгө баягы дуалдарга обойлорду, фото обойлорду жабыштыргандын ордуна ушундай өңдөгү сүрөттөргө кызыгып атат элдер. Колго тартылган эми кандай болсо да баалуу болот дешип. Анын үстүнө бул убакыт өткөндөн кийин бир аз эскириши мүмкүн, эскиргенден кийин үстүн кайра реставрациялап койсо болот. Обойду реставрация кылган болбой калат да, жаңы алып жабыштырыш керек болот. 5-6 жылдан бери тартып атабыз Ош шаарынын ичинде. Кээ бир адамдар заказ кылат үйлөрүнө ушундай жаратылышты тартып берчи деп портретин тартабыз. Көбүнчө бирок ушундай кинолордон же мультфильмдерден ушундай кызыктуу персонаждарды тартууга чакырышат да. Ар бир сүрөтчү баштаган эмгегин бүтүрүүгө ашыгат. Жумушту бүткөндөн кийинки учур өзгөчө жагымдуу. Себеби жасаган жумушуң көңүлдөгүдөй чыкса, кийинки башталыштарга эргүү берет дейт. Каарманыбыздын дагы бир эмгектеринин бири бул билим канасы үчүн тарткан сүрөтү. Мында англис тил канасына ылайыкташтырылып, бул Британиянын желегиндеги түстөргө басым жасалган. Дуал сүрөттөрдөн башка анан бул кабинеттеги көрүнүштү бул бир аз оформление жагы десек болот. Баарыбыз билген мына Улуу Британиянын желегинин негизи аналогунда чыкты да. Ошонун түстөрү колдонулду. Кызыл менен көк түстөр негизинен. Ошону потологуна, ригелдерине, ошол дуалдарына колдондук. Анан бул жерде колго тартылгандардан айтсам, бул ошол Англиянын баягы автобустарынын нерси болот. 2 кабаттуу автобустары. Ошо атайын 3D форматта тартылды бул дагы. Баягы акрил краскалар менен. Анан бул жака дагы ошонун эле көрүнүштөрү, Англиянын көрүнүштөрү, бирок вектордук көрүнүштө чыкты да булар. Көбүнчө кара түс менен. Ар тараптуу талант ээси Дамир Абсатаров роликтерге, тасмалардын кыскача үзүндүлөрүнө, мультфильмдерге да үн коштоп жүрөт. Жана аларды TikTok тиркемесине жүктөп, катталуучулары менен бөлүшүп турат. Бул учурда сүйүктүү жумуштарымдын бири деген каарманыбыз бир эле убакта бир нече каарманга үн коштоп образ берет.
Айланайын досым, абрикосум, бу настроениең өлүп калган, эч эле жооп бербейсиң. Жатканча макал айтышпайлыбы? Кыйынсынбачы, баары бир жеңилесиң да. О май гад, кара баштачы көрөйүн. Билеги күчтүү, бирди жыгат. Охо, вот это крутой поворот. Азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп, көптүн шай. Жигит эл четинде жооп этинде. Ойноп сүйлөсөң дагы ойлоп сүйлө. Күч бердик да. Ат адамдын канаты. Ыры салды ынтымак. Мен уккандан бир көргөн жакшы. Мышык майга жетпей сасып тептеп. Билими күчтүү, меңди жыгат.